Саламатсыздарбы, кезектеги маанилүү маегибиздин коногу Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Кожобек мырза, студиябызга кош келипсиз. Биз сизди студияга чакырганыбыздын себеби акыркы күндөрү саясий айдыңда бир топ бир нааразычылыктар, депутаттарга болгон бир көп суроолор көп болуп жатат. Ошон үчүн деген сизди чакырып ушул оюңузду ортого салалы дегенбиз. Анын арасында сиз жөнүндө тема көп, анткени уран чыгыш керек деген өз пикириңизди да айтып кеттиңиз эле. Алгачында бүгүн жана буга чейин дагы өкмөттүн депутаттардын алдында берип жаткан отчет боюнча азыраак сөз кылып кетсеңиз. Эми бүгүн өкмөттүн отчету Жогорку Кеңеште баяндалып жатат жана суроо жооптор берилип атат. Мен бул студияңарга келишим себеби уран боюнча айтып берейин. Биринчи уран боюнча. Эми интернет булактарында да азыр кээ бирөө чыгарып атышат. Ошо өкмөттүн отчету сиз кандай канааттандырарлык деп эсептейсизби? Өкмөттүн отчетун менин жеке оюм, себеби дегенде менин оюм биринчиден аябай алгалап кетти деген жумушу катуу жүрүп атат дегенден алысмын. Бирок ошого карабастан жумушта жүрүп аткан да жерлери бар. Себеби дегенде биз жылына бирден өкмөттү алмаштыра бергенден практика көрсөттү. Мен өзүм оюмда мындан эч бир майнап чыкпаганын да көрдүк. Биз жылына бирден өкмөт алмаштыргандагы жылдарыбыз болгон. Бирок ошол эле өкмөттүн иштеми алдыга чамып кеткен, озуп кеткен жок. Ошон үчүн биз убакыт беришибиз керек деп атабыз. Мен жетектеген комитетте да өкмөттүн отчетун караганбыз. А жерде дагы кемчиликтер, мүчүлүштөр бар. Аткарып аткан жактары да бар. Бирок өчен мындай жай аткарылып атат. Бирок мына бүгүнкү күндө ошол бюджеттин дефицити мурунку бул өкмөткө келе электе 23 миллиард болгон. Азыр болсо 12 миллиард дефицит менен кабыл алды. Эми акча булактарын булар кандай жолдор менен табышты булар айтып атат. Таможнядан түшкөн сбор баланча бир процентке чоңойду суммага, налоговыйдан түшкөн сбор дагы шунчага чоңойду деп мен азыр так цифрасын айта албайм, анткени себеби слайдтан көрүндү отчетунда. Бирок көбөйгөн фактылар же бир нече проценттерге да өскөн. Ошонун негизинде биз ушундай бюджеттин дефицитин 2,5 эсеге мурункудан ылдыйлаттык деди. Андан тышкары жанакы кредит берүү боюнча элдерге ошолордун дагы маяналарын, проценттик ставкаларын түшүшү боюнча мурун 8-9% болсо 7-ге чейин түшүрдүк деп атышат. Ал дагы жакшы көрүнүш. Андан тышкары көптөгөн өндүрүштөрдү четинен ачыла баштады. Иштебей турган өндүрүштөр ачыла баштады кээ бир жерлерде. Бул келечегинде дагы азыр мына чаарат жана башкалар жанакы макмалдагы биринчи жолу шак жасадык деп атат. 30% мамлекеттин үлүшү менен биз инвесторду привлекать этип ошол макмалды өткөзүп берүү кадамын кылып атабыз деди. Бул эми жакшы жактары да. Начар жактары болсо эми өзүңөр билесиңер, айтып атат, детский садтар мамлекетке өтүп кеткен. Детский садтар 417 болсо, анын 212-син кайтарып алдык деп атат. Ошол эле жерде айтылган жок, калган 200 айда калды депчи. Теңме-тең болуп атат да почти. Алардын суроосу анан жанакы иштебей турган мүлктөгү же болсо жанакы фонддогу мүлктөгү эмелер биздин өзүбүздүн иштебей турган ишканалардын тагдыры. Ал дагы айтып атат, мынакей мүлк баланча бир миллиардка чейин көтөрүлүп бизге доход берди деп атат. Бирок ошол эле учурда иштебей турган ишканалар да аябай көп. Андан тышкары энергия секторунда дагы биз 102 миллиард сом азыр энергия секторуга сырттан кредит алып келинген. Анын төлөмдөрү жакында пикке чыгат. Ошон үчүн булар азыр электр энергиянын выработкасы менен өндүрүп алуу, электр энергия менен потребительдер теңелген почти бүгүнкү күндө. Мына өзүңөр билесиңер, жылытууга, отоплениега, орусча айтканда жана башка бир техслойларды бериш, алыш өтө кыйын. Себеби дегенде лимит жок, электр энергия жетпейт деген шылтоолорду айтышат. Ошол эле мезгилде кээ бир адамдарга техслой берилип жаткан убагында. Ошон үчүн эмне үчүн биз электр өндүрүп, альтернативныйларды, жанакындай гэстерди, чакан гэстерди же болсо жана частный компаниялар менен өзүбүздүн ички инвесторлор менен иштөөлөр мындай алгылыктуу жүрбөйт. Эмне үчүн волевой мындай решительный шагтарга барбайсыңар деген доводдор көп. Айтор өкмөттүн жумушуна сын пикир дагы көп. Анан эми бизде стабилдүүлүк керек биринчиден. Экинчиден биз убакыт беришибиз керек. Убакыт бериш керек, Андан кийинки темабыз уран боюнча өз пикириңизди айтып кетсеңиз.
Эми уран боюнча интернет булактарына мени биринчи кылып коюп алып, комитеттин төрагасы да колдойт экен, уранды ачыш керек экен деп айтты деп атат. Жок, мен деги эле инвесторлор боюнча айткам. Биз инвесторлорду чоочуткандан алыс бололу биринчиден. Экинчиден аны адистер айтсын дегем да. Адистер айтыш керек, өкмөт айтыш керек. Депутаттар эми кээ бирөөбүз адиспиз, кээ бирөөбүз адис эмеспиз, билип билбей кыйкыра бергенден алыс бололу. Ошон үчүн инвестор мына макмалды өрттөбөйдү билбей турушу элечи. Мына эмне болду тагдырына. Ошо Кытай тараптагы инвесторлор да инвестиция келбей калды, көпчүлүгү даже мындай чоочуш пайда болуп калды. Анан буга дагы кылдат мамиле кылыш керек. Мынакей 2010-жылдан мурун эле 2010-жылы лицензия берилип атат. 18-кыш айы, мен эми точно айта албайм. Ушун тагыраак айтып кетсеңиз, мындан келди бул Алмаз Шаршеновичтин убагында, уруксат берилди. 2010-жылы бул продлениега, мынакей изилдөөгө берилип атат, изилдөөгө. Андан кийин 2012-жылы да продление кылып атат, геологоразведка деп коет, геологический изилдөөгө. 2016-жылы берилип атат, 2015 узарып атат да. Эмне үчүн ошол убакта берип атканда өзүбүздүн эле ошол патриот жигиттер, ошол жерде отурган адамдар ошол коңгуроо кагып, урандын тагдыры кандай болот, бул адамдын ден соолугуна аябай коркунучтуу, зыян келтирүүчү элемент болот. Буга мындай бир кандай жол менен берсек, муну бир сурап көрсөкпү деп, коомчулук менен сурап көрсөкпү деп, бир эч кандай бир коңгуроо какпастан, даже жогорку кеңештин стенасында эч ким уккан эмес. Ошон берилип кеткен экен да. Эми интернет булактарында мындан келди, мунун тагдыры эч ак эле чечилген, уран боюнча эч ак эле чечилген нерсе. Жок, тагдыры чечиле элек, бул лицензиялар берилген, чалгындоо менен изилдөө, бул азыр булар разработка кылалы деп атат, азыр эми иштетели деп атат да. Иштетели дегенде ошондой эме чыгып атат элденчи. Мурунку бийликтин убагында буга бир нече суммада акча алынган, ал акчанын да дайыны жок деген пикир кандай сиздики? Жок, андай эмес. Бул жанагы Путин келип жана 30 миллион жөнүндө сөз болуп атпайбы, ушундай бөлүп берип. Бизде негизи эле уран жана зыяндуу заттардын калдыктары аябай көп. Биздин мамлекетте, Орто Азияда негизи эң калдыктар көп жайгашкан бул биздин мамлекет болуп эсептелет. Кыргызстан урановый зыян, адамдын ден соолугуна зыян боло турган. Минкушта 4 калдык бар, 4 топ бар. Каждый сайда бар, Майлы сайда бар, Майлы сууда бар. Айтор көп биздечи 92дей калдык бар да. Ошол калдыктарга жанакы МАГАТЭ деген атомдук агенттик бар, энергия агенттиги. Ошол жерден негизи келишим менен, проект менен акчалар бөлүш керек эле да. Бул хвост эмелерди, калдыктарды рекультивация кылуу боюнча да. Ошол акчалар боюнча мен бүгүн суроо бердим. Ошолорду кандай акчалар келген, деги эле анализ барбы бүгүнкү күндө? Ошол рекультивация болгондо Боронов вице-премьер жооп берди. Минкушту мынакей бүтүрүп эметип атабыз, тазалап иштөө башталып атат, каждый сайды баштайбыз, ана-мана деп. Мен ойлойм, бизде 300 миллион тонна бар да калдыктар. Андан көрө айтып атам мен, бул Ысык көлдү биз экотуризм кылып сактабайлыбы деп атам да. Себеби дегенде өзүңөр билесиңер, цианид Барсконго кулаганда туристтер боюнча спад болуп, көлдүн тегерегинде мындай келген адамдар аз болуп калып, Казакстандан да келгендер азайганда, бул деле ошондой болуп саясатка айланып кетиши ыктымалдагы. Биздин көлүбүзгө туристтер мына эми мынакей агылып келип атканда биз жоготуп албайлы деген ойдобуз биринчиден. Экинчиден, бул инвесторду дагы раз биздин ошол легитимный өкмөт, ошол министрлер кол коюп лицензияларын берип аткандан кийин комиссиондо буга да кылдат мамиле кылыш керек да. Өкмөт өзү альтернативный бир вариант менен сунуштарды кылып, может жана калдыктарды иштетеби буларчы. Себеби калдыктарда дагы урана содержание деп коет, аларда калып калган. Аны иштетип рекультивация кылып тазалап берсе, бизге да жакшы болот эле, мамлекетибизге дагы. Биз өзүбүз ошол калдыктардан тазаланып калат элек, жана ошондой эле жана коркунуч жерлери бар. Суу прорыв болуп кетчү болсо, ошо сууларга түшсө, биздин адамдарга зыян келет дагы. Бул аябай чоң скандалга айланып кетиши ыктымал. Мен ошондой мааниде айтып, толук айтып атам азыр, бирок негизи эле мурунку интервьюмда мен айткам да, шашып калып айтып аткам, негизи инвесторлорго дагы мындай аяр мамиле кылыш керек. Себеби уран боюнча жеке пикириңиз ачылыш керек. Уран боюнча жеке пикирим ачылбаш керек. Себеби дегенде 92 бизде калдык бар. 93-чү калдык кылып муну кошпой эле коюш керек деген мен ойдомун да. Бөлөк альтернатив вариант кылыш керек, жана мен айткандай вариант. Ошолордун биздин мамлекетке алып келген пайдасынан караганда зыяны көп болуп жатат деген пикирлер айтат. Ал эми зыяны бул биздин
жарандарга ден соолугуна келтирип жаткан зыяны көп оорулардын пайда болушу деп айтылат. Бул биз эми өзүбүз даже бата бергенде, Кудайдан, Теңирден тилегенде, Алладан тилегенде ден соолугубуз чың болсо экен, Кудай ден соолук эле берсе экен деп, анан байлыкты биринчи айтпайбыз, ден соолукту айтабыз. Ошон үчүн мен ойлойм, жарандарыбыздын, элибиздин келечектеги муундардын бизге ден соолугу өтө орчундуу жана астта турган нерсе деп. Андан кийинки сурообуз мына кече Өмүрбек Черкешевич Текебаевди жактагандар митинг өткөрүштү. Мен кесиптештерим ал жерде ошол Өмүрбек Черкешевичтин аялы менен сизди да сүйлөшүп турган көрүшкөн экен. Бул Өмүрбек Черкешев боюнча сиздин пикириңиз кандай? Бул жөн жерден эле ушундай жоопко тартылып жатабы же бул киши? Эми Өмүрбек Черкешевичти аялы менен мен сүйлөшкөн жокмун, барганда жокмун. Өмүрбек Черкешевичти өзү менен деле сүйлөшөм мен. Себеби дегенде чогуу иштедик, коллегабыз, мага жамандык деле кылган жок, ал кишиге мен жамандык кылган жокмун. Калыс сөздү сүйлөчүбүз. Мен ага дагы өзүмдүн сын пикирлеримди айтып калчумун. Ошол эле Алмаз Шаршенович президент болуп туруп асылып атканда айткам, мындай өзүбүздүн сый мамиле менен сүйлөйлү деп. Анан юридикалык жактан мен ошол соттордун позициясын колдобойм да. Юридикалык жактан бул мындай да. Эртең дабыр келип туруп эле мен баланча акча бергенде эле ар күнгө жала жаап туруп эле камата берсе, же жоопко тартыла берсе, бул нерсе чын айтканда юридикалык жактан туура эмес болуп калат. Туура эмес болуп калат, Ал негизи Өмүрбек Черкешевти күнөөсүн мойнуна коюп алган факты болуш керек, баары болуш керек да. Ошол эле Маевскийби, Можаевскийби жанакы адам мен эми көргөндө эмесин билбейм. Ошол мен $1 миллион бергем, баланча аркылуу бергемде өзү дагы манакей Россияда эмне деген уучууларга аралашкан киши экен. Ошон үчүн бул жерде мындай ишенич жок да. Өмүрбек Черкешевти ошол мезгилде мен ойлойм туура эмес эле, юридикалык жактан туура эмес болуп калды деп. Андан кийинки сурообуз мына сиз жөнүндө эмнегедир жогорку кеңеште оңду солду сүйлөгөн эл өкүлдөрү көп эле деп айтсак болот. Өздөрүнүн пикирлерин ар кандай айтышат. Анын ичинен ушу сиз ар бир айткан сөздү эле кынтыгын издешип, кемчилигин издешип, сизге кара пиар жасаган учурлар көп болот. Сиз ошону бир күмөндөгөн кишиңиз барбы же бул жөн эле чыгып кетип аткан материалдар? Эми өзүңөр билесиңер да, мен Ар намыс партиясынан келген, мурунку 2010-жылы Ар намыс партиясынан келгенде эми өзүбүздүн аерде биздин историябыз бар, тагдырыбыз дегендей биз кантип келип калдык. Мен Ооган согушунун ардагерлери республика кеңешинин лидери болом. Көп жылдан бери ошол Ооган согушунун ардагерлери Феликс Шаршембаевич Куулов менен сүйлөшүп, анан биз ушу шайлоого чыгып, шайлоодон биз өзүбүздүн добушубузду алып, анан 2 депутат Кууловдун Ар намыс партиясынын тизмеси менен биз депутат болуп келгенбиз. Бул бир. Качкын, анан секирип кетет, анан 200 деген бир кара пиарлар жүрүп атпайбы? Феликс Шаршембаевичтин өзүнөн деле интервью алсаңар болот. Ал киши менен мен аябай жакшы отношениядамын. Ал киши мени аябай сыйлайт, мен да аябай сыйлайм. Себеби дегенде 2015-жылы шайлоого барарда Феликс Шаршембаевич айтып калды, эми Ар намыс чыга албайбыз го. Кожоюк, если Атамбай Алмаз Шаршенович сага мындай көз караш түз болсо, СДПКга биз жардам бергенбиз убагында. Себеби дегенде 2010-жылы өлкөбүздө ызы чуу болуп, олку солку болуп, күндө митинг, нестабильность болуп атканда Алмаз Шаршенович өзү ошо Ар намыс фракциясынын депутаттарын чакырып, күнүгө эле баягы коалицияга кулай берет. Анан кийин стабильность болбой атат, элди ойлойлу, стабилдүүлүк керек. Ошон үчүн силер ушундай элди ойлосоңор, патриот болсоңор, колдоп туруп бергиле, оппозиция болбогула дегенден биз ошо Куулов Феликс Шаршембаевич сөзүн укпай 10 депутат 10 негретет деген ошолор биз колдоп бергенбиз. Колдоп бергенден кийин Алмаз Шаршенович өзүнү ошондо эле айткан, мен эмки шайлоодо Кудай буйрса өзүмдүн тизмем менен силерди партиям менен шайлоого катышып утуп алсак келгенге жардам берем деген, бирок ал сөзүнө турду. Сөзүнө тургандан кийин өзүңөр билесиңер, бул партияда мени чыгарып ийишкен. Бул партиядан чыгарып ийгенден кийин кара пиарлар, конечно, көбөйдү. Себеби дегенде мен ошол ТЭЦ боюнча өзүмдүн профилдүү комитет жетектегеним боюнча мен аябай каршы тургам. Убагында каршы турган, бирок ошол эле убакта ошол эле өкмөт, ошол эле президент, ошол эле президент администрациялары баары тең биздин эскилиги жеткен ТЭЦибиз эртеңки күнү авария болсо эмне кетип башкарман жооп бересиңерби деген бир ушундай мындай кандай десем патриоттук сезимге. Эми азыр бизде деле бюджет деле кабыл алып берип атабыз, ратификация кылып акча келсе берип атабыз. Иши кылса биздин мамлекетибиз жакшырса экен деп. Анын баарын эми биз күнөөлүү эмеспиз. Бирок ошол элге келген кредитти жеп алганы же уурдап алгандары белгилүү болуп, жанакындай болуп чыгып атпайбы? $600 кычкач, анан кийин
мен өзім барып көрдім, мінекей за перевозку людей 80 миллион доллар, административный расходы баланча 1 миллион деген бір асмандағы сумманы жазып алған. Бұл деген мындайда ештеңе таба албай қойып, қаяққа списать етерін білбей, жөніне жазып салышқанда, ошондай анан мен ошондо кыйкырып айтып чыккам. Эгерде ушундай коррупцияга аралашкан дөшалар издиканын тегерегиндеги адамдардын күнөөсү тастык, анда суроо берип атат да журналист. Тастыкталып калса, мен анда бул партия менен бара албайм го деген сөздү айткам. Ошол сөзгө эрегишип, мени партиядан чыгарып коюшту. Себеби ушунда болду, Маралдан. Мындан кийин ошол кара пиаралардын жүрүшү дагы анан кара пиаранын жүрүшү ошол эле тегереги да. Шамал ошол тараптан Богожой жачу. Аны тем более мен аябай чарба көп энергия сектору менен кен байлыктар тоо кенттик тармагын караган комитеттин төрагасымын бир нече жылдан бери. Анан ушу көп маселелерди көтөрөбүз. Ошон үчүн эми баягы эл билбегенде эле депутаттарыбыз бар болуш керек, аттарын айтпай эле коеюн. Биз эми баягы элдин көзүндө болуп, оозунда болуп атабыз. Бирок интернет булактарында дагы журналисттерге дагы мен ушу кайрылып айтып кетким келет. Оң айтсаң сол айтты дейт, солго бассаң оңго басты дейт, калп айтсаң чын айтты дейт, чын айтсаң алп айтты дейт. Бир сөзүңдү туура айтпай, ошону до конца жеткирбей, бир жерден ала коюп, кыркып, ушундай кара пиар кылган биздин өзүбүздүн журналисттер бар экен. Аны мен Кудайга коем, мен алар свобода слова дегенди мен колдойм. Биздин эң эркин сөз, бирок эң эркин болсо дагы коркуш керек да, андай сүйлөбөш керек да. Кыргызда жакшы сөз бар, асты бассаң аксак дейт, катты бассаң таскак дейт деген сыяктуу. Ошондой кылып атышат. Андан кийинки сурообуз мына бүгүнкү күндө эл арасында бир каңырыш кеп жүрүп атат. Бүгүнкү күндө ал кичине күчөп бара жатат. Мына митингдердин чыгышы менен 3-чү революциянын болушу биздин мамлекетте күтүлүп атат деген сөздөр жүрүп жатат. Буга жеке пикириңиз кандай? Ошо согушту көрүп келген киши катары бизге ушундай ызы чуулар, ушундай бир элдин тынчын алган нерселер керекпи же кереги жокпу? Туура айтып атасыңар, бирок мындайда бизде бийлик бош болуп атат биринчиден. Буга ошо мурунку эле бийлик, кийинки эле бийликтердин дагы мындай өзү ушу элге мындай ушунчалык эркиндикти берип салышты. Себеби дегенде билгени деле кыйкырып атат, билбегени деле кыйкырып атат деген сөз. Негизи тартип болуш керек деп ойлойм. Негизи тартип болуш керек деп ойлойм. Анан мен өзүм Ооганстанда согушта барып катышып келген жаранмын, ардагермин, ушулардын лидеримин. Андан тышкары мен ушу 2005-те дагы, 2010-ду дагы көрдүк, Ош коогаланын көрдүк. Биз ызычуу жол менен өсө албайбыз биринчиден. Ызычуу жол менен азыр 3-чү жолу ызычуу болуп бир переворот болсо, өлкөбүздүн бутуна турушу кыйын болот деп ойлойм. Биз азыр өзүбүздүн ырыскыбызды, өзүбүздүн жакшы жашап атканыбызды сезбей атабыз. Биз 10 жыл мурун кандай элек, 20 жыл мурун кандай элек, 30 жыл мурун кандай элек ошону биз көз алдыбызга элестетпей калдык. 37-жылдары ачарчылык убакта, 41-жылдары, анан 50-жылдары, анан 60-жылдары ушинтип жашап келатып, анан кийин союз келип, анан союз маалында элдин баары тегиз жашап. Азыр көрө албастык заман болду биринчиден. Көрө албастык заман болду. Экинчиден теңчилик заман болбой калды. Байлар дагы болду, кедейлер да болду, орто жашагандар да болду да. Эми ал кандай коомчулук ушундай болуп калды да, анткени баягы союз жок. Өзүбүз эңсеген жалпы элге бирдей мамиле кылган азыр иштесең иштейсиң болуп калды. Анан бир чети жанакындай коррупционерлер деле кармалып атат четинен, бирок ага карабай эле бул колунан кыркып атсаң бул колун менен алгандар дагы бар. Ошон үчүн мамлекеттин казынасына кол салгандар бит жоопкерчилик алыш керек. Экинчиден баарын эле түрмөгө отургуза бербей, экономикалык преступление кылгандарга өзүнчө мыйзам болуш керек деп ойлойм. Себеби дегенде аларды же залогко койдуруш керек, же имуществосун алыш керек. Алар ошого страдать этиш керек. Алар түрмөгө отуруп, эми взятка алып аткандар бар, коррупцияга аралашкандар бар, аларды кустуруш керек деп ойлойм мен. Төлөтүш керек да, бюджетке салдырыш керек. Алар түрмөгө кармай бергенде пайда жок, аларды багыш керек, аларга тамак бериш керек дегендей. Мамлекет экономикалык жагында көп эсептеш керек да, кандай жол менен эмес өнүксөк болот деп. Анан ошо митингдерди уюштурабыз дегендер бар, көчөгө чыгабыз деген эмелер бар. Анан бизде ошол сыртта калып калган партиялар же болсо бири-бири менен келише албай калган, кызматта бийликте жүргөн мурунку чиновниктер ушундай бир иштерге барып атышат, элге ызычууга барып көпчүлүк ошолор катышат. Анан мен ойлойм, ушу митингди дагы кыла турган болсо, бүт шарты менен ошол көчөгө чыкса дагы эмнени требовать этип атышат, эмнени коюп атышат өкмөттүн астында, депутаттардын астында, эмне мыйзамды өзгөртүү керек деген шартты коюп атат. Ушуларды бир көпчүлүк колдогон нерсени айтып чыгыш керек. Анан келип алып эле бул бийлик жоготсок эле, бул бийлик келип калса эле жыргатат дегенден мен алысмын да. Маегиңизге чоң рахмат, Кожобек мырза. Мындан арда келип туруңуз. Чоң рахмат, силерге да чоң рахмат. Эл өкүлдөрү таарынбасын. Ошо 120 депутаттын арасында саналуу гана эл деп күйүп бышып, ачыкка чыгып сүйлөгөн депутаттар бар. Сиздер келип эл менен тыгыз байланышта биздин
биздин студия аркылуу сүйлөшүп туруңуздар. Силердин студияңарда ийгилик, аман эсен болуңуздар. Ыз учуудан алыс бололу, студияны дагы жаап коюшат ыз учуу дегендер. Анан ошон үчүн ар ким өзүнүн тармагында жакшы иштеш керек. Мен ойлойм, стабилдүүлүк менен экономиканы көтөрсөк, биз жаман болбойбуз деп. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Кожобек Ырыспаев келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кезишкенче саламатта болуңуздар.